Эркек киши сүйгөнүнүн 7 белгиси бар экен. Биринчисинен кызганат экен. Бүгүн көп аялдарга карата кызганычы болсо, күйөөсүнүн эринин. Анда аял киши бул мени барымча кабыл кылбайт, демек мени сүйбөйт экен деп ойлойт да. Жок, сени сүйгөндүгү үчүн кызганып жатат. Башка эркектердин сага болгон көз карашы кандай билет, ошондуктан да кызганат. Эркиндикти издебе, эркин куш боломун дебе. Көлгө купальникчен учамын дебе. Бул бардыгы кыянатка жол ача турган кадамдардан. Эч качан некен кызганбаган эркектен корк, бул сүйбөй калат. Экинчиден угат. Сени уга билет экен. Жан дүйнөсү менен угат экен. Сен менен сүйлөшкүсү келет экен. Сен ар дайым сааттап укканга даяр экен. Эркектерге ушул учурда эскертүү: угуңуз, аялыңызды сүйүңүз. Сүйгөнгө аракет кылыңыз, укканга аракет кылыңыз. Аял кишини жок дегенде күнүнө 1 саат уга билишиңиз керек. Күнү кандай өттү деп сураңыз, мына ишиң кандай болду деп сураңыз, айтор уга билиңиз экен да. Ал эми үчүнчүсү сарсанаа болот экен. Сизден кыжалат болот экен. Деп кайра чала бербечи, сарсанаа кылып, андай кылба дебеңиз. Ал эриңиз сизди кызганат, сизди сүйөт, ошондуктан сарсанаа болуп чалат, телефон кылат. Ошондуктан да сарсанаа болсо бул жакшы экен. Ал эми төртүнчүсү убакыт бөл дейт экен да, мага внимание бер дейт экен. Кээде аялдар эле внимание талап кылат. Жок, сүйгөн эркек ар дайым сизден внимание талап кылат экен. Внимание беришиңиз керек эриңизге. Колдоо беришиңиз керек. Арстандай сезиш керек өзүн. Сиз анын алдында ханыша, ал падыша. Андан кийинкиси суроолорду да көп берет экен да. Чындап сүйгөндө суроолорду тынымсыз берет. Анан эркектерге айтарым, өзгөчө боюнда болгон учурда, кош бойлуу болгон учурда аялыңызга көп суроолорду бериңиз. Стройка кылып атасызбы, решеткасы кандай койсок болот, шипирди кандайынан кагайлы, мыкты кандайынан алайлы деп аялыңыздын мээсине суроолорду бере бериңиз да. Аялдын ичиндеги курсактагы балага дагы өтө көп таасир берет. Бала өнүгүп атат дегени. Буга эчтеке болбойт, кош бойлуу деп суроо дагы сурабайт, эч нерсе кылгысы келбей калат да эркек кишинин. Кээде жашына мамилесин да кызганып калат. Жок, ошо кош бойлуу болгон учурда көбүрөөк внимание, көбүрөөк убакыт бөлсөңүз, ал аялдын ичинде балаңыз өнүп атат, балаңыз таасир алып атат, балаңыздын акылы курчуп атат дегени да. Неге 3-4 балдар өтө акылдуу болуп төрөлөт? Байкасаңыз, семьялардын көбүнчө кичине балдар күчтүү болуп чыгат. Неге? Себеби аялдын акыл толуп калган учурда төрөлөт экен да ал балдар. Биринчи балдарчы. Ошондуктан да көбүрөөк сүйлөшүңүз керек, көбүрөөк суроо беришиңиз керек. Андан кийин комплимент көп кылат экен. Жакшы мамилени кылат, жакшы романтика кылат, жакшы нерселерди көбүрөөк кылат. Мен айтарым, суранарым, эркектер ошол нерсени көбүрөөк кылыңыздар. Андан кийинкиси барлыгынча сүйөт. Барлыгынча сүйөт дегени сиз өзгөрбөйсүз деген эмес. Тойго башка көйнөк кийип барасың, могу спорт залга башка көйнөк кийип барасың. Сен өзгөрүп атасың деген. Жөнөкөй формада өзгөрүп атасың, жан дүйнөң жөн эле өзгөрөт. Бардык маселеде өзгөргөнүн бил. Мына жерге муну кийбе, мына жерге мындай нерсеге барбай эле койчу деп атабы? Демек, ошол нерсени кылышыңыз керек. Эркек бир нерсени билип, бир нерсени көрөгөч болуп көрүп, андан кийин айтат, сизге талап коет. Талаптарды кое бересиңби, бул мени барлыгынча кабыл кылбай атат дебе. Барлыгынча кабыл кылгандыгы үчүн сенден балалуу болду. Баланы сүйөт дегени сени сүйөт дегени. Сени кызганат. Ошондуктан бул 7 маселеге маани бериңиздер, эркектер дагы, аялдар дагы.